Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Борбордук телеканалда кайрадан таңкы берүүсү башталды. Баарыңыздарга салам айтып балбарычы Нурмат Абукеевмин. Бүгүнкү күндө дагы адаттагыдай эле сиздер менен көрүшүп атканыбызга абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден алганда бүгүн жакшы күндөрдүн бири экен. Жакшы күндөрдүн бири дегенибиздин себеби айтылуу обончу Жолдошбек Мамажановдун туулган күнү. 73, эгерде тирүү болгондо 73 жашка чыкмак экен. Ошол Жолдошбек Мамажанов агайдын бүгүнкү туулган күнүндө эскерүү кече кылып, жанында коштоп келген өмүрлүк жубайы Сырга Дүйшеева эжекебиз менен ырчы аткаруучу агайыбыз Кошоков Таалайбек мырза. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Саламат. Эми келиңиздер, бүгүн албетте сизди куттуктайбыз. Себеп дегенде ушундай канча кызыңыздар, канча балаңыздар бар. Аны менен азыр эфирдин жүрүшүндө кенен сүйлөшөбүз, бирок сиздин дагы туулган күнүңүз экен. Сизди дагы куттуктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Жолдошбек Мамажанов агайыбыз 73-кө чыкса, өмүрлүк жубайы Сырга Дүйшеева эжекебиз 72 жашка толуп отурат бүгүнкү күндө. Эми келиңиздер да биздин көрүүчүлөр менен кенен учурашалы дагы, анан эфирди уланталы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, жаңы жылыңыздар менен туугандарым, силерге дагы саламатсыздарбы? Кандай денсаулыгыңар жакшы, аман болуңар, денсаулыгыңар чың болсун, кыргыз элим. Ошо силерге дайым жакшылыкты каалайм. Дайым ушундай күлүп жайнап, сизге окшогон ырчылардын ырларын угуп жүрө бергиле. Сырга эжекебиз бүгүн 72 жашка чыгып, өзү да толкунданып, кичине сырколуп турганда чак экен, аны да туура түшүнүү менен кабыл алалы. Таалай мырза. Ассаламу алейкум. Кутман таң, урматтуу бүгүнкү телекөрүүчүлөр. Барыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жылда жаңы ийгиликтерди жаратып баарыбыз чоң ийгиликтердин башында туралы баарыбыз. Ден соолукта бололу, ушу алдыга койгон максаттарыбыз ишке ашсын, ушу балдарыбыз менен, туугандарыбыз менен дайым тынч бололу. Ушул биздин жаңы жылыбыз, жылан жылыбыз бизге баягы жыланды байлык деп коет го. Ушу баарыбызга ошол киреше болсун дегендей иши кылып баарыбыз аман бололу. Алла Таала дайым колдоп жүрө берсин бизди. Ушул эртең мененки бүгүнкү ыр менен, сөз менен биздин көрүүчүлөрдүн маанайын бир аз ачып кетели. Силерге чакырганыңарга чоң рахмат. Албетте, биз дагы ыраазычылыкты билдиребиз. Муртатан айткан сөздөр бар го, адам баласы бул жашоодон өтүп кетип, жаныңдагы жакының кетип калса эле өлүп калды деп билбе, бирок айланаңда эле жүрөт, көрөт, сезет депчи. Анысагандай бүгүнкү 70, бүгүн тирүү болгондо 73 жашка чыкмак экен. Эми жанында чогуу бирге жүргөн Сырга эжекебиз 72 жашка чыгып атат. Туулган күнүңүз менен биз дагы жалпы ошо Борбордук телеканалдын атынан куттуктайлы дагы. Кошоков Таалайбек мырзанын жакшы бир ырын угалы. Андан кийин. Макул. Анда бүгүнкү эфирди бата менен, ак бата менен баштап берели. Анда Жолдошбек айын ак бата деп. Айрымдарга жагар мүмкүн жакпасаң, а мен үчүн ыйык нерсе ой ак бата. Кылымдарды келе жаткан карытып, неге болбойт жакшы салттың ой сактасаң. Же ымыркай көзү жарганда жаныдан, ата-энеси бата тилейт баарынан. Неси жаман келген элдер деп турса, өмүрлүү болу жүзгө жашабай карыган. Карап турсаң аксакалдуу адамды, суу куйганда алкап сенин ой
балаңды. Ömürlü bol, talaylı bol sadağam, el ulu bol degen sözün aycamam. Vakit dilep, talay dilep, bak dilep. El ulu bol degen kanday oy, jakşı gep. Bu tilekter adaldıqa çakırı, tilep jatkan adamdarga oyak tilep. Bu tilekter dillerdeki tazalık, oşonduktan karılardan oy batalıp. Kanday sonun bolur ele de poylaymun, kala bersen eldin ulu. Kırgız ulu atalı. Geldi. 10 yanvar Жолдошбек Мамажанов агайыбыздын туулган күнү эскерүү кечеси бизден эфирден башталып атат. 73 жашка чыкмак, урматтуу бизге жаңы кошулган көрүүчүлөр болсо дагы тактап айта кетели. Сыргачы, өзүңүз агай жөнүндө канча уул, канча кыз бар сиздерде? 6 kız, 3 oğul. 6 kız, 3 oğul. 3 уул. Ошондо сиздердин араңыздарда бүгүн мисалы үчүн Жолдошбек Мамажанов агайдын туулган күнү, сиздин туулган күнүңүз, анан кызыңыздын да туулган күнү экен. Баардыгыңыздар тең 10 январда төрөлгөн экенсиздер. Баарыңыздарды тең албетте куттуктайбыз. Негизи ушул чыгармачылыкта жүргөн ар бир кишинин ырлары эсептелүү деп коет да. Жолдошбек агайдын канча ыры бар? Ой, bunu көп бирок деги элге жакшы эмелге электе, сиңелекте. Билгендерибиз тап эмелге атабыз. Бирок даярдык бар. Мына талай ырларын даярдап атат. Клип кылды. Мен болсо ошо каргандыктан бу тиги үйрөткөн боюнча эле ошондой эле ырларын ырдап калдым. Ошо азыр эми оорукнуп бирок ырдай берем дебейм. Ооба, ырдаңыз. Албетте, эми кары элексиз. Талай мырза, сиз ырдап атканда мен кайдыкидей ошо мен бала кезде угуп жүргөн ошо Жолдошбек Мамажановду угуп аткандай эле болдум да. Рахмат. Үнүңүз да окшош экен. Аккордеон черткениңиз да окшош экен, мындай дал өзүндөй кылып коштоп берет экенсиз да. Эми сиз кандай жанында аралашып жүрүп калгансызбы? Мен биринчиден жаштыкта угуп жүргөн мына кишини биздикине көп келип ырдап берчү эле. Мен атамдар менен жакшы болчу, алар агайыны болуп биздикине көп келчү эле. Ошодон таасирленгенбиз өтө көп. Ошол ырлар менен чоңойдук биз, ачыгын айткандачы. Анан кийин бир тууган иниси менен мен досмун. Мамут Мамажанов деген. Ал дагы агасын өзүндөй кылып ырдайт. Тилекке каршы азыр келе албай калды, бир аз ооруп атыптыр. Жакшы болуп кетсин ден соолугу. Анан ошого ошол агайдын ырларын угуп жүрүп, ошого таасирленип, анан өзүн ырдагандай, өзүн аткаруусундай, өзү черткендей кылып черткенге аракет кылабыз. Эми ага жеткизе албайбыз, эми ал аябай профессионалдуу аткарчу, анан мындай ал киши аткаргандай кылып эми көп баары эле аткара албайт деп айта алам да, мындай кенен эле. Анан жана сурап кеттиң, бир мен билишимче эле бир 30дан аш ыры бар. Оондору бар. Анан мен бир 8-ин билем. Ошол ырдап жүрөмүн. Анан элге таанылган бир 4-5 жакшы элге сиңген ырлар бар. Анан сиңелек мындай анча-мынча биз аткарып жүргөн ырлар да бар. Анан көпчүлүк ырларын бир тууган иниси жакшы көп билет ошол ырларын. Ошол аткарат көпчүлүк. Негизи көпчүлүк эле бардык эле ырчыларда да. Эми ар бир ыры азыркы сөз менен айтканда хит болуп жаралыш кыйын да. Элге да жагыш кыйын. Бирок ар бир ыр жаралганда өзүнүн баласындай эле көрөт эмеспи? Ооба. Сиз деле оон чыгара аласызбы өзүңүз? Мен оонум бар эми. Ырдап жүрөсүз, да? Ооба. Жакшы. Азыр ошол агайдын катылып жаткан ырларын мындай кайра өзүңүз деле сонун кылып ырдап бере алат экенсиз. Элге чыгарайын деп аракет кылган жоксузбу? Жок, мен чыгардым, 2-3 ырын мына ушул Ак батаны чыгардым, клип кылып чыгардым, ырдап чыгардым. Эмеден музыканалдан кетип турат. Анан Элестер деген ырын
чыгарганмын клип кылып. Анан башка дагы майрамдык белек деген ырын ырдап чыгарганмын. Аны 3 клип болуш керек Жолдошбек агайдын ырларына. Анан ошол анча-мынча хобби бар ошондой эми баягы профессиональный болбосо да хобби катары ошол ырдап, жаздырып, клип чыгарып. Сиз дагы окшош өзүндө ырдайт экенсиз. Мага жакты. Биздин көрүүчүлөргө баардыгына тең жакты деп ойлойм. Эми эже негизи кайсыл маалда ырларды чыгарып жетишкен да? Же атайын өзүнчө бөлмөсү бар эле отуруп алып обон чыгарайын деген? Жок, бул бир карасаң тиги анда Шакмардан, Кызыл Булак деген жактарыбыз бар да. Бир күнү эле кетип калат. Анан барып ошол тоолорубузда, жайлоолорубузга барып ошол жактан чыгарат окшойт дейм да. Келип эле келсең, аны уксаң, ырдачы деп. Эми мен музыкальный бүткөм. Сен неме алчы деп анан экөөбүз сүйлөшүп калат элек. Тиги бир эле жакшы ырларды да неме чыгарып келген болот да. Ошол убакта тиги мына акындар бизге барып калып, тиги Жалил Садыков, Ташмияш, ушулар встречага барып, анан ошондо ошолордун ырларына чыгарып атат. Сүрөтүн коюп, жазым келчи. Сиз дагы ошол музыка окуу жайында окусаңыз, экөөңүздөр ошол жактан таанышкансыздарбы? Жок. Бул деген мен эмнеге тиги ушу жүйкөмдүн ушинтип обон чыгарганына таң калам да. Себеби деген бул 8 класста эле бүткөн да. Анан деген 9-ондо вечерный бүткөн. Анан бул жагында бар экен да ичинде. А мен деген токмуктан бүтүп практикага ушакка бардым. Анан музыкант жок деген Гуля Абдырайымова деген эжекебиз соведущибиз бар эле. Сага бир музыкант табайын деп анан булардын колхоз, Ленин колхоз, Карадыбе деген айыл. Анан тиги эме деди. Ошол жакта бир музыкант бар экен, алып келейинчи. А мен болсо өзүмчө кыйын болуп турган убагым. Анча-мынчаны токтотпой. Анан мындай карасам аккордеонду мен каалагандай ойной албайт, бирок турушу эмелери сахнага чыксаң сонун жараша турган. Анан ошентип эле таанышып калдык. Ошо келип ошол эже себепкер болгон экен да экөөңүздөргө. Жакшы экен да. Талай мырза, дагы эмне деген ырларынан ырдап бере аласыз Жолдош агайдын? Эми бул Жолдош агай жөнүндө болуп атканда дагы бир ырын аткарып берейин. Сени гана деген ыры бар. Ошону аткарып берейин анда. Hiçbir sırdı hayranatı Bütünün sevdiğime Bütünü geçirse Arcı bütün yollarımda sarıldım senimi
жапта қалды күтемін сені күттірбей келші жолдарыңды сағындым сені Дал өзүндөй болуп үнүңүз да окшош. Негизи аккан арыктан согат деген сөз барбы? Ошо балдар кыздардын арасынан ошо атасын тартып, Жолдош Бек Мамажановду тартып мындай ырдап чыккандар барбы? Менин кызым азыр день рождениясы болуп аткан. Нурзида Мамажанова. Ошо кызым музыкалык окутуп, ошо эмелерде тойлордо жарлар айтат. Анан тиги атасынын бүт ырларын ошо эмеден сахнадан ырдап жүрүп, азыр эми келе албай калды. Шартка байланыштуу. Негизи ошо Жолдош агайдын ырларын кийинки муун ырдап көпчүлүгү популярдуу болуп атат да. Анан ошолордун арасынан балким ошо уул кыздардан чыкса деп, мисалы үчүн Айтылуу Сатаевдин баласы бар, Кубаныч Сатаев ырдап атасынын ар бир ырын элге чыгарып жеткирип, катылып жаткан ырларына чейин таап чыгып ырдап атышат да. Анан сондай мисалы үчүн айткандай 30дай ыры бар экен. 30дай ыр менен көпкө чейин популярдуулукка жетишсе болот да, бир 30 жыл жок дегенде. Жылда бирден чыгарып делечи. Башка профессия болгон үчүн ошо эме ала албайт да кызымчы. Бир жактан. Азыр анда сиз күчтөп эле окутуп атасызбы? Музыкалык билимди өзүңүз дагы музыкалык билимиңиз бар экен. Агайдыкы дагы. Анан экөөңүздөрдөн мындай жакшы эле мындай таланттуу ырчы балдардан кыздардан чыкса керек да. Ошол тиги бир кызыбыз чыгып атат ошо. Тиги бир жактан кыз бала күйөөгө тегенден кийин анын 6 кызы бар. Анан тиги кээ бирде эмеси болбой калат окшойт ошентип. Шарты туура келбей калат. Ооба. Эми эмнелик жаатка да байланыштуу болот бардыгы тегичи. Азыр деле бирок эмнети эле чыгармачылык эскирбейт. Ооба. Баары ырдап чыкса болот. 50-ге чыккандар деле мисалы үчүн чет мамлекетте башка жакты карасаңыздар 50-ге чыгып эми болду, мен ушундай чыгармачылыкка киришем деп мындай популярдуулукка жеткен деле канча деген ырчыларыбыз бар да. 50-ден ашкандан кийин деле ага чейин башка жумуш кылып болду, мен 50-ге чыктым ырдайм дегендер көп. Биздин Кыргызстанда болсо эмнегетип мындай башкачараак кетип ойлонуп алат окшойбуз. 50-ге 30дан ашып кетти, 40тан ашып кетти, болбой калдык боло беребиз го. Жок, туура эмес, туура эмес. Мен бир мисал болуп берейин. Мен өзүм биринчи жолу аккордеонду колума 45 жашымда кармадым. Ошо 45 жаштан кармап эми ушунчалык чертип калдым, өзүмдү өзүм коштой турган болуп калдым. Анан музыкалык билим жок менде эчтеке. Анан чыгармачылыкка бир аз-маз болсо да жөндөмүң болсо бул барып жашың чоңойгондон кийин чыгат экен баарыбыр. Мен ошол 45 жаштан кийин ырдай баштадым. Мурдайым мындай кутуруп жаштыкта мындай ырдап жүрчү элек ар жерде. Черткенди билбейт элем, ака гитара менен анча мынча ырдап жүрчү элем. Бирок чыгармага киришкеним бул 45 жаштан кийин болду. Мен жана иштеп жүрүп, бошобой жүрүп жанагы ошол сен айтмакчы ар кандай турмушта жолдор болот экен, бир мындай дегендей. Анан турмуш, үй бүлө, бала чакка деген баягы эме болот экен да. Тиричилик деген нерсе болот экен. Анан ошону деп жүрүп туруп, буга көңүл бөлбөй, анан бир аз жаш чоңоюп, токтонуп, үйдө отуруп, анан жумуштан бир аз бошогондон кийин анан бул ичиңдеги нерсе чыгат экен. Ооба, эми орто жашка жеткенче ырдай берсе болот. Себеп дегенде Мамбет Мамекеев агай атабыз деле айтып өткөн го. Мурда эл ортосу 50 чейин азыр андай эмес. Ортосу 70 болуп калды деп. Анан дагы 45тен дагы 70ке чыкканча. Ошону айтам да, ошол үйрөнсө болот экен. Мен баягы көпчүлүгүнө айтам да, жакшы ырдайт экенсиң, аккордеон чертип мындай эметип. Мен ушуну үйрөнгүм келет деп, отур үйрөнбөйсүң. Мен уже чоңоюп калдым, 30 ашып калдым, мен муну үйрөнө албайм деп. Анан ошолорго айтам мен, жок, мындай үйрөнсө болот. Аракет кылсаң, мeenет
жаштыкта 10 күн мээнетиң кетсе, жашың чоңойгондон кийин 1 жылдык мээнет кетет дедим. Ошол эле айырмасы дедим. Мээнет көбүрөөк болуп калат, керек болуп калат. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, Жолдошбек Мамбажанов агайыбыздын 73 жаш курагы болмок. Эгерде тирүү болгондо, көзү тирүү болгондо, ошону бүгүн мындай таң эртеден 10 январь туулган күнү болгондугуна байланыштуу өмүрлүк жубайы Сырга Дишеева эжекебиз, ошондой эле Кошоков Талабек мырза келип мындай эскерип Жолдошбек агай жөнүндө сөз кылып турган чагыбыз бизге жаңыдан кошулгандарга негизи эже ар бир таланттуу инсан жубайына же болбосо жанында апасына ушундайларга карап көп ырга оон чыгарып же болбосо ыр жазып калышат экен да. Сизге жазылган ыр барбы? Ошо азыр талай ырдады го. Ошол ыр мурда мага чыкканда, узатканда деп чыккан эле. Себеби деген мен окендик болом да. Илгери Ленин районундачы эле. Анан үйгө бара турган болуп калдым. Мени тиги узатып Ферганага баргандан кийин тиги Сырга сен деген эртең саат 11-ге келип кал. Мен сени тиги күтүп алайын деп ошентти. Анан мээлдеп анан кеттим. Баргандан кийин эми уктаганан тиги туруп атсам эле эрте болуп калды. Болуп калыптыр уже саат болоюн деп. Анан кийин атама ата ушундай бир ишибиз бар болчу деп алдап атпайм атамды. Кантип барам мен саат 11-ге жетип барышым керек десем таксиге салып жиберди да. 11-де бул болсо 11-ге чейин тиги аны жака барып турайын. Ошоктон күтүп алам деп аяка барбайбы. Барса мен болсо туура Ферганага такси менен өтүп кеттим. Анан күтүп ататмыш жокмун мен. Анан ал убакта скамейкалар болот эле жагаштап. Анан тиги ошого отуруп алып С+Ч деп жазыптыр. Бул ишенбейт мен көрсөтпөсөм депчи. Мен күтпөдү деп жини келет депчи. Анан тиги бир маалда жиним келип күтпөптүр деп анан үйгө кетип атам да. Кадам жагачы. Ферганадан анан үйгө барып, үйдө телефонубуз бар эле. Билесиң да кадам жай. Тиги сурмакамга баруу үчүн бүт бар жок. Обеспечение сонун эле да. Үйүбүздө телефон бар, ысык суу бар. Газдарыбыз дагы бүт бар жок. Анан отурсам эле телефон зыңылдап калды. Жыңгырапчы. Алсам Жолдош. Анан эмне болду сизге? Күтпөдүңүз го, мен келип калдым үйгө. Десем, мен тиги анжаңа эртерээк барып алып, ошол жерден күтүп атам го сени дейт. Эмнеге? Мен тиги атам ушинтип таксиге салып Ферганага чейин салып берди. Десем, мен автобус менен келет экенде ошол жерде күтүп отуруп дейт да. Анан мен айттым, койчу, алдаңчы. Мени алдап атасыз деп ошондо шашпа баргандан көрсөтөм деди. Анан отургун бир чыгардым деп анан ошо узатканда деп азыр бул ким талай ырдаган элестер деп кийин коюлуп калды. Ошо узатканда деп чыгарганда ушул. Бул ыр негизи узатканда деп аталыш экен да. Анан кийин эмне себептен элестер болуп калды? Эми аны өзү билет да. Билбей калдык. Бул ырдын да өзүнчө сыры бар экен да. Жакшы. Ырдын маанисине карап кийин өзгөрткөнбү дейм да, өзү элестерди бар, элестетип эметет да, бут барды ырдын башынан аягына чейин да элестетүү эмеси да, мааниси бар. Баары бир кандай болгон күндө дагы жашоого тагдырга баш ийип жашайт экенбиз. Ошондо бул жашоо менен коштошуп кеткенине канча жыл болду агайга? 25 болсо 15 жыл болду. 15 жыл болду. 15 жыл мурда узап кеткен экен. 15 жылдан бери дагы көптөгөн ырлар жарык көрмөгөн, дагы көп ырлар жаралмак экен. Эми бул жаратылыш, жараткандын бир буйругу ушундай экен. Сабыр кылыңыздар да бир жолу. Бүгүнкү туулган күнүңүздөр кут болсун. Сиздерге ден соолук каалайлы, атайын убактыңыздарды бөлүп ошентип таң эртеден ошо Жолдошбек Мамбажанов агайыбыздын туулган күнү деп жалпы жумурай журтка жар салып ушундай келип ырларын ырдап Жолдошбек агай жөнүндө ушундай жанакындай сизге арнаган ыр жөнүндө жазып балдарыңыздар тууралуу айтып өттүңүздөр. Баардыгына ыраазычылыкты билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун, өзүңүздөр аман болуңуздар. Кошконов Талабек мырза, сиз ырдап чыгышыңыз керек экен да.
Анткени Жолдошбек Мамажанов кайрадан тирилип келгендей болуп калат экен. Рахмат. Ийгилик каалайлы сизге. Рахмат. Эфирге көрүп алдыңыздар, келип туруңуздар. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, баарыңыздарга азыр Жолдошбек Мамажанов 73 жашка чыкса, жана атам бери айтып атабыз, бүгүн Сырга Дүйшеева жубайы 72-ге чыкты. Экөөнүн тең бир күндө туулган күнү болгон. Бүгүн туулган күн. Куттуктайбыз. Азыр ошо Жолдошбек Мамажанов агайыбыздын жубайы Сырга Дүйшеева эжекебиздин сонун бир ырын угалы. Анан биз сиздер менен коштошобуз. Көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык каалайлы. Kaygı bulut kaptasa